Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков менен Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев Астанада жолугушту. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары тар чөйрөдө сүйлөшүп, кийин кеңири чөйрөдө маселени талкуу кылышты. Астанага кош келипсиңиз. Бул сиздин премьер-министр кызметиндеги биздин элге Астанага алгачкы сапарыңыз. Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев кыргыз-казак эли жөн гана кошуна эмес, боордош эл экендигин дагы бир ирет эскертип, ошол эле кезде экономикалык өнөктөш өлкө экендигин белгиледи. На сегодня в Казахстане также действует около 700 совместных компаний с кыргызским капиталом. Товарооборот растет. По итогам 7 месяцев мы наблюдаем рост взаимной торговли на 28%. Это хорошие показатели нашего конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества, а также того, что мы на верном пути. Премьер-министр Сапар Исаков эки өлкө тең ЭАПке мүчө экендигин эске салды. Ошондуктан чек ара бекетинде көйгөй жаралбайт деген ишарат кылды. Мына биз эки мамлекет ошо экономикалык биримдикте жүрөбүз. Анан мен ойлойм, биз сиз менен азыр мындай жабык форматта сүйлөшкөндөй бир тарап болуп, бир боордош мамлекеттер болуп жок иштеп жүрсөк, Кудай буйруса жакшы болот го деп мен ойлоп атам. Анткени менен айрым саясатчылар чек ара маселесин өкмөттүк деңгээлде чечилишине ишене албай турат. Мен кече мына чек арада турган дыйкандарды көрүп, сезим бар кишинин көзүнөн жаш айланбай койбойт. Илесип атат, айрыкча курма жүктөгөндөр. Не деген кыйынчылыктар менен ошолорду өстүрдүлөр, не деген кыйынчылыктар менен бүтүндөй балдарын оозунан жулуп алып, ошол жака чыгарып, окат кылсак деген ой менен, максат менен. Канчалаган жүзүм жүктөгөндөр олтурат. Башкалар олтурушат. 6 ай саратан жер тырмап, тапкандарынан бир пайда көрөр мезгилде оозунан жулуп, анын баарын таштандык айландырган. Ушул кер ооздуктун кесепети болуп калды. Кыргыз тарап чек арадагы көзөмөлдүн күчөтүлүшүн шайлоо менен байланыштырып жүргөн. А бирок казак эксперттери Кыргызстандагы контрабандалык товарлардын көптүгүнөн Казакстан 106 миллион доллар чыгым тарткандыгын казак маалымат каражаттары аркылуу коңгуроо кагышууда. Когда предполагалось вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз, мы выражали серьезную обеспокоенность, связанную с тем, что в Кыргызстане процветают так называемые серые схемы импорта. То есть туда завозятся товары, которые растамаживаются либо нелегально, либо с серьезным занижением таможенной стоимости. И дальше в силу отсутствия таможенной границы у нас, Кыргызстана и Казахстана, они могут попадать на наш рынок и на рынок России. Поэтому мы предлагали ввести так называемый интегрированный контроль. Что это такое? Мы предполагали стационарно оборудовать пункты досмотра, в которых мы могли бы делать 9 видов контроля в одном месте, причем делать их очень высокотехнологичными для того, чтобы не создавать заторы и пробки на пунктах приема. Өкмөттөр аралык жолугушууда тараптар жаңы келишимге кол коюшту. Ага ылайык чек ара өтмөктөрүнө жаңы тартип орнотулары айтылды.